Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Izmaylovskiy stansiyasidan metrodan chiqdik. Yerning üstüne chiqib qolar ekan. Bu yerda fermerskiy rяд degan bozor bor ekan. O'shani ko'rib qo'yaylikchi. Moskvaning bozorlari qanday? Biz yoqdagidan qanday ayrimasi bor, qanday qimmat, qanday emnisi arzon. Andan keyin biz MSK'ga chiqamiz. Men Moskvani to'liq bir aylanib yerning üstü menen o'sha yerlarni ko'rsatayın deb jatam sizlarga. Buna bugün menin Moskvada ikinci günüm. Dostlar işleri yaxşı. Masajga salon aldım. Buyursa Pervomayskiye degen stansiyada metro Pervomayskiye улица 7 Parkovaya 21. Men burunqu videolarımda dile aytdım. Gelinizler kim baş oru, bel oru, хронический усталость deb ko'p janagınday şay oğup, şay ketip, energiya azayıp, ошондой атайын limfa дренаждык gimnastikalar менен массаждар бар. Өзүңүздөр көрүп көп болуп кетесиздер, жакса дагы келесиздер. Мен көптөн бери тажрыйбам бар. Bir 2000 канчанчы жылы 2006 жылдан бери такай массаж менен иштейм. Санкт-Петербургда дагы жана башка Бишкек, каякта болбосун массаж өнөрүн кошо ала жүргөн Adismin деп койсом болот. Дене тарбия институтун бүтүргөн. Баягы бирөө сураптыр, кайсыл окууну бүткөнсүз деп. Андан кийин мединституттан 6 айлык курсту бүткөнмүн достор. Тажрыйба море. Келсеңиздер өзүңүздөр көрөсүңөр. Азыр мына Измайловский комплекс деген комплекске кирип баратабыз. Мындан чыккандан кийин бир станция ары жакта МСК деп коет. Жанагындай Москвадагы жердин үстү менен жүрө турган поезд барда айланып, сонун комфортабельный, аябай. Ошону менен Москваны бир колдон келишинче көрүүгө аракеттенебиз. Азыр болсо ушул Измайловский борборуна кирип баратабыз достор. Бизди охранасы киргизет экен, киргизбейт экен. Көрөбүз, сурайбыз. Кээ бир жерлерде кадаланып эле ушул охраналар туруп алып, анан жок болбойт тиги бу деп могу көчкөндөрдү карагалачы. Бияктын көчкөндөрү качпайт адамдан. Биздикилер качат. Анткени биздин кыргыздар жеп коет көчкөнүн да кармап туруп. Буларды карасаңар, бул негедир жүдөмүш көчкөндөр экен. Измайловский фермерский рядка кирип бара жатабыз достор. Мынакей фермерлердин базары экен. Мени кызыктырганы изюм дейт. Өзбекстандык 300, изюм 400, финики 250, финики 350. Негизинен ушундай экен достор. Алыстабаңыздар. Мен картошка, мартошка дегендерди сурамакчы элем. Көрүп коелучу мына бул жерде картошкалар канчадан экен. Картошка по 50 рублей. Тоже по 50 рублей. Укроп 250. Лук 70 дейт. 70 сом экен. Сарвиз 50 сом экен. Почему снимаете? А кто? Запрещаете, да? Запрещается? Позовите. Никто нас не запрещает. Землячки, успокойтесь. Ой, надо. Кичине бирдеке болсо эле кадаланып калышат. Надо спросить деп. Мына кадимкидей эле биздегидей базарлар экен. Здравствуйте. Бул жерде сотканын эмелери бар экен. Негизинен биздеги базардай эле базар экен, бирок аябай таза, сонун. İçindeki ayırmaçılıkları karayız. Salkın sonun жасалган экен. Fermerskiy rяд деген менен бул жерде фермер эмес эле, жөн эле кадимкидей эле базар экен. Биягы фермерлердики экен мына. Сырларды көрүп коелучу. Здравствуйте. Жакшы кыз экен, эчтеке дебей. 1000 рубль дейт, 1200 немецкий трапеза дейт, колбасаларды көрсөткүлө. Так, кровянка 370 дейт,
Домашняя говяжья 685. Негізінен қымбат, эми колбасанын жакшылары бизде деле кымбат. Домашняя рублёная 660. Салаларды сурабай эле коелу, копченый, мопченый. Иши фермерлерге керектүү нерселердин баардыгы бар экен. Фермерлерге керектүү эмес, элге керектүү фермерлерден чыккан. Значит, а клубника сколько стоит? Со мной разговаривать? Да, с вами. 450 клубника стоит. Спасибо. Баклажаны по 100 рублей, 100 сом экен. Огурчики 170 сом. Көрдүңүздөр, огурчики кымбат экен. Эми биякта бүт эле кымбатта. Здравствуйте. Помидоры дагестанские. О. Здесь всякие дополнительные добавить вот это все. Орех. Бул от азиянын орех эмес. Салам алейкум. Бу эмне брат? Хурма? Сушеный? Өзбекстандыкы бу? Первый раз вижу сушеную хурму. Салам алейкум. Бу орех каяктыкы? Өзбекстанда орех барбы? Мен билет элем Кыргызстандын орехин, анан Өзбекстанда да бар экен да? Мен Молдавиянын орехи дедим да, ушундай бир орехти. Бүт эле орехтер бар экен, бу жерде Кыргызстандыкы жок экен, а? Бүт баягы Өзбекстанда орех бар дейт, Чили деп жазып коюшуптур, башка да жазып коюшуптур, бирок Кыргызстандын бренди жок. Мына көрдүңүздөр достор. Бир да Кыргызстан атайын ушундай реэкспорт кылышып. Орех Чили дейт. Орех 400 килограммдан экен достор. Мынакей орехтер. Соны. Ошондой базар кымбат экен, аябай. Бирок эми бул жерде Москвада табышың жакшы, акча бар. Канча сом болгондо дагы алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бензин арзан, жумуш бар. Помидор 200 рубль дейт. Перес 120. Помидор 180. Маңыз 800 сом экен маңыз. Бизди эң өкүндүргөнү достор, көрдүңүздөрбү? Бүт эле Өзбекстандыкы, анан тигинде мындай Тажикстан деп турат. Кыргызстандын жаңагы дегенди көрбөйт экенсиң бул жерден. Жаңактын ата мекени каяк? Кыргызстан, түштүк Кыргызстан. Айрыкча мен жашаган Базоргон району, Асланбап, Сузак, Өзгөн райондору. Аксыда да жаңактар бар. Жаңактын мекени болуп эсептелет достор. Ал эми бул жерге келсең, Чили каяктагы, Америка материгиндеги Чили, анан Өзбекстан деп коюп турушат достор. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз ошентип фермерлер катары деген базардан чыктык. Салам алейкум. Gaz Azerbaycan kardeş ne? Mühbirler bize Özbekistan'dan geldi, Taşkent'ten. Taşkent'ten geldi. Bu Tacikistan elde peri. Jakşı. Bangladeş. Bangladeş. Bu da Zimbabwe'den. Zimbabwe. Ben de Gürcistan'dan. Jakşı. Yaz. Arbuz kançadan arbuz? Arbuz 35 manat. 35 manat arzan. Rahmat. Rahmat sizge jakşı sodаңыз болсун. Биздин Азербайжан тууган экен. Мына көрдүңөр, жакшы соодагер бизнесмендер ушундай жакшы сүйлөшөт. Калгандар анча эмес. Качып кетишет. Мен надашым не айтты, мен палан түкүн дешип. Ошол достор, негизинен биз фермерский ряд деген рядты тартып бүттүк. Эмки биздин сапарыбыз МСКга чыгып туруп, Москваны кыдыруу. Саламатта туруңуздар достор. Экрандан алыстабаңыздар, сонун жерлерди тартамын. Кимдерге жарнама керек болсо айтыңыздар. Сиздерди Москвада от души жарнама кылып беребиз. Колдон келет, техникалык жактан, башка жактан мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. 2 канал иштейт.
Desin TV 80 mingden aşık katalogçusu var. Ошондой эле internet bazar 24 деген kanal 10 mingden aşık katalogçusu var. Salamatта болуңуздар достор.